qanday buyuk ruh bilan harakatini ko'rsatib turadi. Kelinglar. Қайран жаштық, көкке шаншып бір рет ұшпаған соң, неге жейсің тамақты лапылдатып тұрмышыңда бір мөрей ұтпаған соң, намыс күтіп, ары күтіп не қыласың, қатарыңдан суырылып шықпаған соң дегендей, мұнакей сіздерден алдыңыздарда. Егемен өлкөзменен насиптеш, тағдырлаш, үзеңгілеш, ақиқатты биік тұтып, ақиқатты ту тұтып, бүгіндағы ақиқатты ту тұтқан елменен жолғай деп алдыңыздарға Мадымаров Адахан Кимсанбай ішкелі отырады. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу ақсылық авалар, апалар, ежелер, ағалар, аталар, енелер, барыңыздар. Қош келдіңіздер бүгінгі жиынға, бүгінгі жолығушуға. Біраз суық болып атса, шамал болып атса, кешірім сұрайбыз. Ыңғайсыздық жаралып қалса керек. Біз ошол баяғы маданият үйінде эле жиналсақ дегендей ойыбыз болды эле, балдар айтат ал жаққа батпай қалабыз деп. Ошондай бийликтин алмашуусун мен революция деп айтпайм, ал кадимки эле басып алуу, төңкөрүш. Революция ички жан дүйнөбүздөгү өзгөрүү болду бизде. Эмнеге ошол Аксы, Алабука, Кыргызстандын бардык жеринде керемет акчалардын болуп көрбөгөн акчалар жаады ошол күндөрү. Бирок ошол акчаларга карабастан напсинин, шайтандын азгырыктарын жеңип, бүтүн Кыргызстанды колдоп, ак эмгек маңдай тер менен бүтүн Кыргызстанды парламентке киргизип койгон сиздерге таазим этип рахмат айткым келип атат. Чоң ыраазычылык билдиргим келип атат, себеп мына ушул төңкөрүш десек болот биз. Алардын акчасын дагы, башкасын дагы төңкөрүп, биз адилеттик үчүн кайрадан күрөшкө чыктык. Биз баягы 11 партия, 12 партия келишимге кол коюп, мыйзамсыз аракеттерди токтотобуз деген партиянын ичинде бүгүнкү бийликти алгандар жок эле. Алар соодалашып аткан болду эле. Жээнбеков менен кирип, бизди киргизип койсоң, биз сени колдойбуз деп соодалашып аткан мезгил ал кезде. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде болуш керек деп талап коюп туруп алганыбыздан. Биз ошол талаптан кылдай кыйшайбай келатабыз. Ар дайым күрөшкө чыкканда биз мыйзамдуулук үчүн чыгабыз. Биз бийлик, байлык, мансап деп чыккан жерибиз жок. Мына президенттик аттанганда дагы Кыргызстанда 5 октябрдан берки болуп аткан башаламандыктардын баарын токтотуу бизди кошуналар тааныбай атат. Россия тааныбай атат. Европа өлкөлөрү тааныбай атат. Аны сиздер көрүп атасыздар. Кыргызстанда 30 жылдан бери какшап ыйлап келдик. Эми бир жолу жок дегенде бир эле жолу ушул элдик бийликти орнотолучу. Нукра элдик бийликти орнотолучу. Түшүнөм, ишенбейсиздер айланайындар. Ишенбейсиздер, себеп биздин ишенимибизди күн сайын уруп жүрүп өлтүрүп жок кылып атат. Ишеним деген калбай калды. Бирок силкинишибиз керек. Аракет кылышыбыз керек. Эч бир жерде ушунча жыйын өткөрүп айткан жокмун, Мадумаровду шайлагыла деп. Жок. Тек кана айтып атам, ойгонолу, таразага салалы. Ар ким, ар кайсы талапкерди жактырганыңыздар таразага салгыла да, жүрөгүңөргө жакканын тандап алгыла деп келетам. Тек кана кайдыгер болбойлу. Мен барбай коем дебейли. Баргыла, каалаганыңыздарга добуш бергиле. Тагдырыбызга өзүбүз ээ бололучу. Кааласаңыз Балтабаев, Тешебаев, ким десеңиз ошону шайлаңыз. Тек кана кайдыгер болуп үйдө жатпаңыз. Себеп сиздин кайдыгерлигиңизди башкачылыгындар пайдаланып кетип баратат. Кече ошол туруктуу болуп турбаганыңыздарда
bütün Kırgızstandın dağı ötüşü öte ağır meseleli. 3 nersege karşılık korsöttüңүздөр. Napsiga karşılık korsöttüңүздөр. Biyilikке karşılık korsöttüңүздөр. Özüңүздөрдүн баягы жакынчылык, тууганчылык дегенге каршылык көрсөттүңүздөр. Себеп аялыбыз бир жакка кетип барса, балабыз экинчи жакка кетип барат. Үйдүн атасы үчүнчү жакка кетип барат, чоң атабыз төртүнчү жакка кетип барат. Бул өтө жапайы көрүнүш. Бирок ошонун баарына туруштук берген сиздерге рахмат айтам. Туугандар, мен эс тарткандан берки өмүрүм сиздердин көз алдыңыздарда өтүп келатат. Менин көз карашым, баалуулуктарым, пландарым, программаларым сизге жатка белгилүү. Ошондуктан көп сүйлөбөйлү. Мына телефон деген чыккан. Азыр түз эфирден көрүп турдуңуздар, биздин баштаган күндөн баштап ушул күнгө чейинкини баарын уктуңуздар сөздөрдү. Мен андан көрө сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин. Туура болобу? Ошондо пайдалуураак болот. Ошонун ичинде биз көз караштарды кошо айта кетебиз. Урматтуу Алакан Кимсанбаевич, биздин стратегиялык өнөктөштөр деп кимди эсептейсиз? Орус тилине кандай карайсыз? Стратегиялык өнөктөштөр деп мен эмес, биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен, алыскы туугандан жакынкы кошуна деген. Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстан биздин стратегиялык өнөктөштөр ушулар. Биз бирдиктүү бажа аймагына киребиз, бирдиктүү коргонуу келишимине киребиз. Мына ушул стратегиялык өнөктөштөр болот. Орус тилине кандай карайм? Орус тилине эң жакшы карайм. Орус тилин бардыгыбыз мыкты билгенге аракет кылышыбыз керек. Себеп дүйнөлүк адабий маалыматтардын көпчүлүгүн биз орус тили менен алабыз. Кээ бир азаматтар чыкты жанагы. Кайдан туулуп, кайдан чоңоюп калды экен, орус тилинин ордуна англис тилин киргизели дегендер чыкты. Айланайын, ал тил менен кайда барабыз? Дүйнөлүк аренага чыксаң болор, бирок колу кошуналар менен мамиле кыла албайсың ал тил менен. Ошондуктан орус тилин өздөштүрүшүбүз керек, окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек, сөзсүз. Ассаламу алейкум Адахан агай, карапайым эл сизди 30 жыл иштеп эмне иш кылды дегендерге жооп берип койсоңуз, 30 жыл сиз президент болгондой дейт. Эми аларга жооп бериштин кажети жок. Алар билет. Бу билип туруп сурайт. Алардын да сурагысы келбейт, сураттырат. Ушундай да. Азыр эле жогору жакта Алабукада кененирээк токтолдум эмне кылганыбызды. Мен мага караганда сиздер көбүрөөк билесиздер, биздин колдон эмне келгенин. Эмнелерди жасадык аны да билесиздер. Сизди кандидат Жапаровго бут тосуп жатат, Кыргызстанды оңдойм десе түшүнбөгөндөрдүн ою түшүндүрүп койсоңуз дейт. Эмичим мен бут тосуп жатам. Мүмкүн ал бут тосуп жаткандар. Сизди кандидат Жапаровго дейт. Бут тосуп жатат дейт. Ким кимге бут тосуп атканын сиздер калчайсыздар. Сиздер өзүңүздөр жыйынтык чыгарасыздар. Мен элден акылдуу эмесмин. Жана айттым го, бир да жерде мага добуш бериңиз деп айткан жокмун. Биз өзүңүз айткандай, жазгандай 30 жылдан бери өмүрүбүз сиздин көз алдыңызда өтүп атат. Жапаров качан пайда болду? Кайда иштеди? Эмне жумуш кылды? Кандай мыйзам жазды? Эмне курду? Эмне койду? Анын баарын сиздер өзүңүздөр билесиздер. Биз эмне жасаганыбызды да билесиздер. Биздин жазган мыйзамдарды да билесиздер. Биз киргизген жаңылыктарды да билесиздер. Ошондуктан ар кайсы Кыргыз Республикасынын жаранынын президенттикке койгонго укугу бар. Ошол укугунан пайдаланып 18 азамат чыкты. Бирок эч кимисинин үн дареги жок. Көчөдө карасаң да, айылга кирсең деле бир эле кишинин сүрөтү илинип турат. Башка кишинин сүрөтү жок. 17 талапкер жөнүндө маалымат жок. КТРди карасаң деле Жапаров, ЛТРди карасаң деле Жапаров, Менчик каналды карасаң деле Жапаров, айыл өкмөткө барсаң деле Жапаров. Айланайын, ушунчалык сүйөт экенсиңер, 3 жыл башта эле чыгарып албай белеңер анда аны. Не болдук биз? Бүтүндөй калп, бүтүндөй жалган.
Урматтуу уулум Мадумаров Адакан дейт. Сени 20-жылы парламенттик шайлоодо аксы эли эч кандай акча алданбастан жүрөктөн добуш берип, карапайым калк шайлаган элек. Бирок бийликтин күчү дагы болсо, добушка чыкпаган, дебишке кылган жок. Биздин дагы да болсо үмүтүбүз сенде, сага дагы болсо добушубузду беребиз, аксы эли сиз менен дейт. Рахмат. Баарыбыз бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге эри шаркак болуп жүргөндү насип эткен болсун. Эми өз добушубузга өзүбүз болгонго дагы күрөштү дагы үйрөнөлү. Биз күрөшөбүз, күрөшүп келгенбиз. Адакан Кимсанбаевич Facebook'ta Кадам жайдагы мамлекет кызматкерлерин түндө үйлөрдү кыдырып Садыр Жапаровго агитация кылып жүрүшөт. Эмнеге БШК чара көрбөйт? БШК мындайларды көрбөйт. БШК Мадумаровду Москвага барып алып, кыргыз жарандары менен жүрсө, кече бир жерден мен өзүм аябай каршымын ушундай нерселерге, жасалмалуулуктарга. Ат жетелеп келишти, түк каршы болдум, минбейм деп, аксакалдар баары езип коет. Бир отуруп кой дейт. Ал жакта отургандар ойлойт окшойт. Ошону отурса, Мадумаров үйгө алып кетет деп. Жок. Мен эч бир жерден алган атты үйгө алып кетпейм. Ошо жерден кайрылам. Аксакалдар кандай чечим кабыл алсаңыздар өзүңөр иштеткиле деп. Бирок азыр ушундай болуп калыптыр, көпчүлүгү ырымды айт экен. Ошого отургандан кийин же небересине, же баласына ошол атты беришет экен, дагы ырым кылып коюшат экен. Эми алар кайдан билсин бул ырымды? Алар ойлоп атат, ушу мен жетелеп барып ушул жерден минип атам деп. БШК башка нерселерди карайт. Мына ушул үгүт насаат иштерди жүргүзүп аткандарды эми караңыздар. Кече Кулундуда, Лейлек районунда ким барган Кулундуга? Бардыңыз Аксакал? Кыргызстандагы эң четки айыл, Тажикстан менен чек аралаш жер. Лейлектин чек арасы, туура айтасыз. Анын ар жагында Арка деген айыл бар. Мына ушул 1200 чакырым. Мына ошол жердеги ел ушундай тизилип туруп айтат. Кече Садыр Жапаров келгенде дейт, моомда бусик айдаган таксисттердин баарын жыйнап, ошого ел ташыйсың деп айтты дейт. Бусиктин таксисттеринин бүтүндөй барып баш тарттык дейт. Акча беребиз дейт, акчаңдын да кереги жок дедик, барбайбыз дедик дейт. Тизилип туруп алып, ордунан козголбой койгон экен, эмне кылып алышты? Эч нерсе кылган жок. Аргасы кетип, Исфарага түшүп, Тажикстандын бусиктерин 2 эсе кымбат акчага жалдап келишиптир. Тажикстандан алып келиптир бусиктерди, эл ташыйбыз деп. Ошол таксилерди алып келсе дагы, эл таксиге отурбай коюптур, барбай коюптур. Эмне кылып алды? Эч нерсе кыла алган жок. Эрк өзүбүздө туугандар. Биз каалагандай жашашыбыз керек, жүрөк эркин болушу керек. Ассаламу алейкум Адакан Кимсанбаев. Сизге ден соолук, узун өмүр каалоо менен эртеңки шайлоодо утуп чыгышыңызга үмүт кылабыз жана ишенебиз. Элдер да акылына келер. Келгенче өмүр кетип бартат да айланайындар. Акылыбызга келерибиз, келер Кудай кааласа бир күндөрдө. Мына ушул жерде өткөн шайлоодо гана болбой калды. Анын алдыңкы шайлоосунда келгенде Исак аке Раматылык Барпиев ушул жерден туруп ыйлагыдай болуп бата бердиле мага. Ыйлагыдай болуп ыр окуп бердиле. Мына бүгүн бар да эртең жок. Үмүт артып отуруп, ушул тазалыкты көрөбүзбү, адилеттүүлүктү көрөбүзбү деп эчен биздин аталарыбыз, энелерибиз көз жумуп кетип бартат. Ошолорго гана ичим ооруйт менин. Мен бир жерге жетпей калсам ага өкүнбөйм. Ошолордун үмүтү ишке ашпай калганына өкүнөм мен. Арстан Алайдан кийинки, Садырды Арстан Алайдан кийинки Кудай кылып алышты дейт. Жогорку кеңештин депутаттары 90%, Бабанов, Жээнбековдер жана башкалар кошоматчыларга кошулуп, элдердин да көпчүлүгү Садырды ээрчип, дарбып жүрүшөт дейт. Садырдан башка 17 талапкер да көп акча жумшап койду. Суроо, ошончо элди дарбыткан Садырдын популярдуулугу феномен эмнеде дейт? Караңгылыкта. Бир гана себеби бар, караңгылыкта. Анан биз атабызга дагы, энебизге да, досубузга дагы, башкасына да ишенбей, мунуга ишенип алганыбызда. Баланын баары ушунун ичинде.
bala uşun içinde. Salamat Badakan Kimsanbayevич, bizden Alabaka rayonumuzda mamleketlik municipaldık obyektlerimiz bardığı jeke menчикке çoңдорго байларга өтүп кетип, азыркы убакта жеке кызыкчылыктарга иштеп жатат. Мамлекетке кайтаруу жолу барбы дейт. Бар да, ошон үчүн Мадумаровго каршы чыгат да. Мен бирөөнүн бир кесе чайын ичпесем, бир сындырым нанын уурдабасам, же чөнтөгүндөгү бир калемин албасам, эмнеге эле Мадумаровго каршы чыгат дейсиздер? Эмнеге? Мадумаровдун идеясына каршы чыгат. Бул келсе дейт. Мына жерде жазып коюп тур го. Мен мыйзамдын диктатурасы үчүн дейт. Бул менин сүйлөгөн сөздөрүмдөн эле ушундай сөздөрдү таап алып чыгарышат экен. Мына ушул мен мыйзамдын диктатурасы үчүн. Диктатура деген эмне деген билесиздерби? Талап, үстөмдүк, басымдык. Бул деген сөз мен мыйзамдуулук үчүн деген сөз. Мыйзам орнош керек. Ансыз болбойт. Андан да кыска айткан сөзүм бар. 3 программам бар. 3 сөздөн турат. Ыйман, мыйзам, тазалык. Бүттү. Мына ошол үчөөнү өзүң жасасаң, коррупция өлкөдө жок болот. Үчөөнө өзүң дал келсең, паракорлук жок болот. Адилеттүүлүк орнойт. Эң эле жөнөкөй нерсе, ыйман, мыйзам, тазалык. Бүттү. Ушулардын туу чокусунун баарында ыйман турат. Эмнеге? Ыйманың болсо уурдабайсың, ыйманың болсо калп айтпайсың, ыйманың болсо бирөөгө кыйбат кылбайсың, ыйманың болсо бирөөнүн акысын жебейсиң, ыйманың болсо нааданчылыкка барбайсың. Бүттү. Көп нерсенин кереги жок. Саламатсызбы? Сизге чың ден соолук, ийгилик гана каалаймын. Чын жүрөгүмөн. Биздин Өзбекстан менен чектеш болуп жашайбыз да биз Аксы району. Пачатадан баштап Жалал-Абадка чейин өтүп баратсаң жолдун боюнан жүрөгүң гана сыздап, жүрөгүң ооруйт да. Жолдун бул жагын бүт королуп Өзбекстандар алып койгон деп казып атат да момунтип элечи. Кийинки балдарыбыздын келечектерин ойлоп, эмне болуп кысымга алынып, момунтип ажоолорубуз жакшы жолго келбей жаткандан да жүрөгү ооруп ошондон улам. Кандай келечегибиз туңгуйук болот деп гана жүрөгүбүз ооруйт да. Эгер сиз Кудай буйруп президент болушуңузду чын жүрөктөн каалайбыз. Аксы элинин атынан айтып кое берсем Тайманбай эле. Кудай колдонушуптур. Аны сизди Кудай эле колдосун, Кудайдын көзү түз болсун деп тилеймин. Амин. Ошол болуп калсаңыз, ушул чек ара маселесин эң биринчи жолго коюп, ушул тараптардан чек ара менен теңдешип жашап аткан эмелерди, райондорду карасаңыз сураныч. Рахмат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында жашаган көп райондор бар. Кара суу району бар, Сузак району бар. Көп райондор бар. Туура айттыңыз. Мен көп жерде сүйлөгөндө айттым эле го. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, кыргыз мамлекетинин ээси пайда болушу керек. Кожоюн болушу керек. Мен кече Араванда сүйлөп атканда, ошол сиз берген суроону бир өзбек аял берди. Кыргызча жазыптыр суроону. Анан аягында өзбекче жазып бериптир. Ошол аялга мен өзбекче жооп берип койдум эле. Айлан айын таппай калгандар бар экен да жазып атат да. Ох, Кудай берди. Мындай болбоспу, Мадумаров ушул жерден чалынды. Чалынган жок. Мадумаров ошол жерден өзүн көрсөттү. Биринчиден, Кыргызстанда жашаган ар бир адам бул кыргыз мамлекетинин байлыгы. Бир. Кыргызстандын бир томолок ташы дагы бөтөн жакка өтпөшү керек. Ошол аял мени сыйлап, менин тилимде, мамлекеттик тилде мага кайрылып атабы? Мен да сыйлап, ал кишиге түшүнүктүү болсун үчүн айттым мен. Өзбекче жооп берип койдум. Макал менен. Момундай түшүнүктүү. Ага бир китеп жазсаң да кандай түшүндүрүш кыйын, бирок өзбекче керемет макал бар. Ошону айтып койдум эле сөз. Бүтүндөй баарына түшүнүктүү болду. Заматта түшүнүктүү болду. Андан ким утту? Эл утат. Биз утабыз. Кече мына Кочкор Атада дагы бирөө суроо берип калды эле. Ага Казакстандан келген катты оригиналында айтып бердим. Мына эми дагы Кудай берди дедим. Бүгүн айтат эми. Мадумаров казакча сүйлөдү деп. Ошол сыяктуу эжеке. Канаттууга кактырбайм дегениндин жандырмагы ушунда турат. Канчалык күчтүү мамлекеттер болбосун, мен элимдин, жеримдин кандайдыр бир деңгээлде зыян тартышына жол бербейм деген сөз болду.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adakan seni, Adakan bu oğluyla beni koldayıp şu bu aksı eğili. Buna bayağı bir topalak olup bayağı bir çaylaganda taş kömürdü tostuk. Ova. Özün kamanda verdin, koy ketkile dedin, kettik. Ova. Emoşonda ya, eski nesillerden sen pilot da geldi, bir şey getir bana direkt alan dedik dedi. Bulacakı da Kuday'dan hemen, Rahmat Saka Bey. Sen özün etkanda bu Kırgız eli kökürek mi de seni düşünüşürek de. Köküreki düşünmegen adamlar anca var eken de. Anam buna bu bütün zemlek, buna bu bekine zarıp, mınca seni karalayıp bilbeymin de. Ağa sen kança azap yedin, kança topalon koşa, o vakında akayıptın malında. Yani nişan belki ökü duralı. Ana seni karala bandırttır, elime açbayın dedi ve açtırdılar. Buna pensenatı satıp kolu turu zepildep duracaksın ağa, bekine zarıp tuğanımız. Bir vardı bu yer seni koldaydı. Şu. Rahmat. Rahmat ağay. Gelecek şu Kırgızistan senin kolunda. Sen gelecek bir aydana penayda kılıp koy şunu. Kuday kalasa. Allah nasip kılsa al gündörde alыс emес. Gündön günge jakında paratat. Эми козгол болгон сөздү козгоп атасыз. Ал киши мындай деп эле жооп берейин. Адамзаттын психологиясын бүтүндөй өздөштүрүп алган, бир эле романда 500 кишиге мүнөздөмө берген Лев Николаевич Толстой бар, Согуш жана тынчтык деген романында ошондой жүздөгөн каармандарга мүнөздөмө берген да. Ошондо айтат, Толстой айтып атат. Эгер бирөө сага капа болсо, сен билгин, сен ал үчүн көп жакшылык кылып койгонсуң дейт. Жакшылык кылбасаң, сага эч ким эч качан капа болбойт экен дейт. Караңыз да, эми ал кишилерге дагы бирдеме керек. Бирдеме керек. Мен туура түшүнүү менен мамиле кылам. Эми ар кимдин абирин өзүндө болсун, инсап берсин, ыйман берсин. Эч качан эч кимдин аркасынан каралачу эмесмин. Ошол принцибимден жазбайын. Эл таразасыздар, тарых тараза, баарын өзүнүн ордуна коет ордуна. Тилегиңизге рахмат, ишеничиңизге рахмат. Жараткан мага ошол сиз сыяктуу аксакал, сиз сыяктуу инсандардын тилектерин, үмүттөрүн аткарышка мени себепчи кылгап койсо эле менин бактым ошондо. Сиз айтып атасыз, жана жол тоскондо кайткыла дедиңер, кайттык деп. Себеп, мен Абсамат Масалиевичтен сабак алган кишимин. Шакиртимин. Bir тамчы көз жаш эч кандай бийликке татыбайт. Bir тамчы көз жаш. Мына ошол жерде барып тособуз дегенде биз кандай үлгү берген болот элек башка жаштарга. Азыр бир беадапчылар пайда болду. 2000 кишини топтоп келип, ак үйдү өрттөп күйдүрүп, кирип ичине отуруп алыш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Бул мамлекетти алдына сүйрөбөйт. Биз өсүп келаткан балдарга жакшы үлгү көрсөтүп аткан жокпуз. Biz bayakı telefondan çıkıp alıp, batır olup, aksakal göksakалына karabay sögüp atkan, ayal erkeğine karabay sögüp atkan, oğuzu buzuklardan өлkösüne aylanbaşımız gerek. Biz madaniyatlı elbiz. Bizdin kaada saltımız var, kasiyetimiz var elbiz. Kuday kalasa, menin janaklı prezidentlik şaylooga çıkkanda mından 13 yıl başta artka kaytalı dep çıktım hele. Artka kaytalı degen söz, oşol үйүбүзгө kaytalı dep. Kasiyetibizge kaytalı. Madaniyatımızga kaytalı dep. Düşünböy gelatıp, hazır mına 10 yıl öttü. Andan kийинки түшүнүктөр Кудайга шүгүр жок эмес, бар шүгүрчүлүк келтирели. Кудай кааласа баары жакшы болот, көп жакшылыктар алдыда. Мен кабинетте отурган президент болгум келбейт. Мен адамдарды ошол жерде келип тизип алып кабыл алган президент болгум келбейт. Мен күн-түн мүмкүн болсо bir ayda 10 gün кабинетте отур дагы 15 gün отур, 15 gün элдин арасында өткөргөн киши болуш керек. Ал өзүңө пайда. Себеп көзүңдү май баспайт. Bir, экинчиден маалыматты түз аласың. Эки, азыркы президенттерди көрүп атасыңар го. Генералдары качып кетсе дагы билбей калып атат. Өзү отурат экен. Генералдарым бар деп. Жок генералым кетти. Жок. Качан кетти? Кечээ кеткен дейт. Чегара ачык. Ошондуктан маалыматты бирөө аркылуу албай,
malumatты түздөн түз элдин арасына келип эл менен сүйлөшүш керек. Эл менен жолугуп атканда келип алып чөнтөктөрүн текшербеш керек. Телефондорун алып койбош керек. Мен тартып аласыңбы деп. Коркосуңбу, барба. Бардыңбы, элди андай кылып текшерүүдөн өткөрбө. Ошондой, ошол эл бар үчүн сен президентсиң. Рахмат ананайын. Ассаламу алейкум, аксы элим. Мен 30 жылдан бери ушу бүтүн Кыргызстанда жүрүп. Бүтүн Кыргызстандын лидери Адахандын чачы агарды, менин сакалым агарды менекен. Азыр мени айылда атыман чакырбайт. Мадымарып деп чакырышат. Бирок дайым биринчиликти алып беребиз Адахан. Мына кечеги немеде Келбекте жанагы Ахат район боюнча Бисмайыл жанагы акчаларды чачканын өзүңөр билесиңер го. Самандай чачты кой. Мен ушу жерге тал элине рахмат айтам. Акчасына карабай Мадымаровго биринчиликти алып бериптир. Бу жанагы Кулбай экөөбүз отурат элек жалаң жаштар. Бизди мынау аксакалдар талкалап кетти кой, бу мүнөзү дешет. Беркилер баары калып калды. Эми ошо ананайындарым. Эми калап айтам, шашпагыла, сүйлөйбүз деп келгенбиз. Индемей туруп. Жакшы келсе бийликке казынаны толтурат. Кеңеши акылдууларга келечекке кол сунат. Калкынан ашып кетпестен карамал күтөт, кой кылат. Жаман келсе бийликке казынаны түгөтөт. Карындаш урук тууганын каалашынча гүлдөтөт. Калкын итке мингизип, кайырчыдай жүзөтөт. 90-жылкы жылдар эсиңердеби? Кайырчы болуп калдык, бири-бирибизден ун тилеп. Эми дагы бир нерсени айтып кетерим айнанайындарым. Мына жерде жакшы бир жигит жакшы неме кылды, мынакей, о жерде. Жанагы Бекназаров тууралуу. Бекназаровду колдоп, биягы таш көмүр, биягы ош жаллабат. Анан тетеги Каракөлгөчө барбадыкпы? Ошол жерде кайтарган бизди. Кайткыла, биякта эмне дейт? Скорпион дейби, тайфун операциятыр өлүп калбагыла деп. Ошол жерден кайтып келгенбиз Эми ошондо чыркыраган чындыкты айтып турдук Адахан эке, майланайын. Бияктан Адахан чындыкты айтып атыр. Телевизорго чыгып алып Акаев менен Нышанбек Кочкоров деген. Ал болсо Акаевди мактап тур. Кечегин телевизордон айтсам, Аксокуязы Мадамар болбойт эле деп. Ушуям сөзбү. Азыр да жүрүп бирөөнүн аркасынан байкасаңар китеп жазып коюптур. Көрдүңөрбү? Ана ошондой адамдар. Бу Горкийдин чыгармасы бар. Данко деген. Билесиңер, бир Кудайдын амри менен ааламды караңгылык баштап калыптыр да. Анан Кудай Таалага жүрөгүн муну күндүн жарыгындай жарып берип койгон экен. Чытырман токойдун арасына кирип, эл туңгуюга неме кылып камалып калганда, уже бардык ачкыдан өлгөнү калгандан Данко көкүрөгүн жарып, баягы жүрөгүн суйруп, баягы колун неме кылып туңгуюктан алып чыгып анан жаркыраган жакшынакай заман калып чыгып койгон экен. Эми мына Адахан экөөбүз деле ошо Данко ошо жаркыраган заманга апарабыз деп атыры. Пулга азгырыл бар саска тыгылышып калып атыр. Байкап атырыңарбы? Не деген эл биз айланайындар. Мына карабайсыңарбы Өзбекстанды, Мынагы чустун арагында тоодун түйүн тешип, аңгеренден темир жол чыгарып коюптур. Ташкентке барсаңар баягы Союз убагындагы бүлдетип койду го Каримов. Биз оуштура беребиз. Жакшы иштеген кече Жээнбеков деле айылдарды өнүктүрүү деп келет эле, муну ыргыта койду көчкө бирте. Эмне деген? Менин бир сунушум бар да Адахан. Ак үйдө
Munağı Rezan sayıbı karakol kap gelip koyuş gerek. Hey, o şerge ağıydı koyup koysak, janağı okşağın topalonçu buzukular, Maraktan gel atsa, 2 tünel var cevap koy o şeke. Bir yaktan barasa tüştükten 12 tünel var cevap koy. Alem Gülistan, Kırgızistan önü gel. Hey, hey, minedeze ola da. Hey, Tacikistan aldığa getip kalıptır. Hey, migrantlar aytan. Bir de Kazak yok deydi Rusya'nın nemezinde. Doğru bir şey yürüyor. Bayga oturlar mı? Ha. Hey, minedege memleket bol kaldık aylan ayındar. Hey, davay. Adakan dışaydağıla. Hey. Hey. Dan konuşaylağıla, dan konu. Ana canağı nemeler kaytarım hey. Canağı yutuk oturup al, bozun calayakta kıl, günütünü camanda oturup. Ben Taşkent'de okugam. Bukharaga varıp kalsam, medrese var eken. Medresenin giriverişine yazıp koyuptur. Özbekçe, Orusça, İngilizce. Adam öldürgen hem çoğun güne. Bireudun bilip bilbey durup gümen sanıp ağa kara yapsam, adam öldürgen katarı çoğun güne dem. Adakan, oşo seni camanda atkanlar, senin güneyini tazalap, hem ölmegen adam yok, prema beyişke girip etezim. Hey, haylan ayınlar. Buna çoğunlarımız nısaptı olsun için, nısaptı olsun. Aksakallarımız geçikti olsun. Gelinlerimiz beşikli olsun. Kızlarımız baktılı olsun. Jigitlerimiz kayratlı olsun. Arslanday aybatlı olsun. Şu yaratılıştan gelgen kırsıktan, gözge görünbegen palakatlardan Allah Teala saktasın. Şu Kırgız elime, şu Allah Teala ırız kızın bere versin. Tögöröktün 4 borçuna tögörönüp geleversin. Hem Adakan aylanayın. Senin bazıp ketken yerine baktılıp şahar ornozun, baba dinler koldozun. Oturup ketken yerine ordolup şahar ornozun. Oğlayalar koldozun. Akıl oydun bulağı ol, elindin çırağı ol, başından da ölüt ketmezin. Düşmanın kovsa yetmezin. Yolgonda yolun bolsun, yoldaşın kızır bolsun anan ayının. Oylogan oyların iş kaşıp, şu Kırgızistan'ın geleceğine yaragan jigitlerden bol. Allahu Ekber. Ança mınça kata getirsem geçirip koyalaydım. Rahmat. Geliniz yoluna da. Ben bunu Batı Verir'in aldığında bir iki faktıga toktalıp koyayım dedim. El yurt. Bunu kitap bir yurist, bilimli adam yazgan eken Karkıra jönünde. Karkırada Adakan sütten ak olup çıkıp atar. Onu 2001 yılı akayıp ötbörü vergen eken. Parlamentten eme ruhsatı yok. Nazarbayev'in aldığına barganda o 2001 yılı kol koyup vergen eken. Yeme onu oku otursan oğula köp meselede. Bana oku kitaptı, o da Cenab-ı Sadır Nazar eme yazgan. Japarıp. Bunda Japarıp'tı güneli atar. Japarıp satı vergende. Kimisine işiniz gerek. Ben oylayım, bunlar faktı da. Hiç kim bunu hiç yaka alıp baralmaydı. Duravı, yalgandan yazılgan bu. Yalgan yazılmasa gerek. Öke ötengele bilimli adamlar yazgan eken. Yeme, bataya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'da ata yok, batada kata yok. Allah Teala mal kulumu desin, kızdır adam kol desin. Çıkan ak digereli, Çin dilden bata bereli. Alakan digereli, ak dilden bata bereli. Baş parmaktı baldaylı, paygamber bata arnaylı. Orton kuğuldu, oğdoylu, oğ batanı oyloylu. Ağıp jatkan adı olgusu ömürden bersin. Bulaqtay tunup kirdevegen köngülden bersin. Çırpığın ösüp çınar bolsun, butağın ösüp mınar bolsun. Kirgen suğday şarkırap, tolgon ayday jarkırap. Uçtuğun ayza öngörsün, uğul kızın ösüp gögörsün. Tüptüğün ayza öngörsün, tüvelü kökögörsün. Ketbes dövlet bersin, gerilgen söylöt bersin. Alal emgeğinden bersin, beşine terinden bersin. Ey yaratkan Allah, yardı kılbam alga.
Ağıl tögül açtı uğul, adevi artık baştı uğul. Uğuldardan egizde ber, telegeyin tegizde ber. Kızların çürek bolsun, suların mürek bolsun. Korgolun koy bolsun, közlegönün toy bolsun. Aylın kesepsiz bolsun, elin esepsiz bolsun. Konuşun tok bolsun, kovgası yok bolsun. Ey yaratkan Allah, talpıngan talant bergin, çalgınga kanat bergin. Akılman bol, dana bol, halk üçün kamkor pahana bol. Çarpılgandın çamasın bil, ak karanın arasın bil. Kuvanışlardan turağı ol, ulu işlerden bulağı ol. Yaxşılıklardan ınağı ol, jönдөmdüğünü olar dımağı ol. Merimdülük çırağı ol, sabırduğunun ınağı ol. Kösömdüktün uranı ol, halk süyener çıganı ol. Ülgülünün çınarı ol, tuğralıktın tumarı ol. Ey yaratkan Allah, altın başın esen kıl, kalı kıldayı kösem kıl, ceyrensedey çeçen kıl. İbrahim'den baktısın ber, Süleyman'dan taktısın ber. Aç gözün gözünden sakta, kara cerdin töşünden sakta. Yamandık doğurvasın, özün de üy ülöngde uğurvasın. Yolun şıdır bolsun, yoldaşın kıdırı bolsun. Dastorkanın cayıl bolsun, uşul batavız kavul bolsun. Çok rahmat. Hadi bese gelip bergenizler için ıraçılık bildiremiz. Bugün buraya sizler bilen Kırgız Respublikası prezidentliğine talapkar Madımarov Hadakan Kim Samayış oldu. Var olurlar emkide prezident bolup elmene çalışkan günde nasip olsun.